Саламатсыздарбы, урматтуу агартуучулар, кымбаттуу эже-агайлар. Биз жашап жаткан коомдо мугалимсиз элестетүү такыр мүмкүн эмес. Келечек муундарга таалим, тарбия берген билимдин башаты дал ушул мугалимден башталат. Мугалим бул мөмөлүү дарак. Мугалим балдарга өз ата-энесиндей мээримин берип, канчалаган энергиясын жумшап, келечектин ээсин тарбиялап, кат сабатын жөө турган улуу инсан. Мына бүгүн дал ушундай улуу кесиптин ээси болгон биздин мугалимдерибиздин жыл сайын салтка айланып калган мыкты мугалим сынагы өтүп жатат. Бул сынакка шаарыбыздын бардык мектептеринен 84 мугалим 17 предмет боюнча катышууда. Сынактын байге фондуна жергиликтүү бюджеттен быйылда 1 миллион сом акча каражатын бөлүп бергенбиз. Буйруса, араңыздардан мыкты аталган мугалимдер баалуу белектерге ээ болдуңуздар. Жыл мугалими жыл сайын өткөрүлүүчү конкурстун тапшыруу аземи болуп отурат. Эң биринчиден ушул жыл мугалими конкурсунун жеңүүчүлөрүнө Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан жана жеке өзүмдүн атыман кызуу куттуктаймын. Ар бир мугалимдин эмгеги бул талыкпаган мээнеттин артынан келет деп ойлойм. Мугалимдик кесип бүгүнкү күндө өтө татаал, өтө бир катуу мээнетти талап кылган кесип болуп калды. Мен дайым айтып келем, бул мугалимдик кесип илгертеден бери келаткан, эскирбеген, жылдан жылга, күндөн күнгө жаңырып, жаңы өзгөрүүнү, жаңы талаптарды талап кылган бир эң кесиптердин ичинен бир оор кесиптердин бири болуп эсептелет. Учурдан пайдаланып, мен ушул трибунадан биздин ушу билим берүү тармагында эмгектенип жаткан эжеке агайларыбызга ушул жерде калыстык менен туура чечим чыгарып, 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарга жеткизген биздин комиссияларга терең ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде бүгүнкү күнү билим берүү тармагы жогоруда айтылгандай өтө жооптуу, өтө чоң реформаларды, өтө чоң өзгөрүштөрдү талап кылган жана талап кылып турган мезгилге биздин мугалимдерибиз туш келип отурат.